Бүгүнкү темабыз бакма канаттуулар. Канаттууларды изилдечү илим орнитология деп аталат. Орнитология бул татаал сөз. Орнит деген канаттуу, логос илим. Бул сүрөткө көңүл бурсак, канаттуулар эки чоң топко бөлүнүшөт экен. Булар үй канаттуулары, тоок, өрдөк, күрт же башкача айтканда индюк, тооктун эркеги короз, калгандардын баары булар жапайы канаттуулар. Бир короз. Калгандардын баары жапайы канаттуулар. Бүгүнкү темабыз бакма канаттуулар болгондо, демек биз үйдө багылуучу канаттуулар. Сүрөттө көрүп тургандар булар күрттөр. Күрттөр эң массасы боюнча булар 16 килограммга жеткен үй канаттуулар. Күрттөрдөн көбүрөөк колдонгон бул кадимки тоок. Тооктун эркеги короз деп аталат. Ургаачысы мекиян. Сүрөттө мекиянды көрүп атабыз. Мекиян деп аталат. Андан тышкары Кыргызстанда каздар, ар кайсы породадагы каздар колдонулат. Эми бул канаттууларды системага келтирип алалы. Пайдасын аныктап алалы. Үй канаттуулар. Мурда белгилеп кеткендей, эң биринчи орунда бул тооктор турушат. Тоок. Экинчиси күрттөр. Кыргызстанда көбүнчө колдонушат. Күрттөр. Башкача атап кетели. Эркеги индюк деп аталат. Ургаачысы индейка. Туура аташ керек буларды индейка. Тоок короз деп белгилеп коелу буяка. Үчүнчү орунда каздар. Акыркы 4-нчү орунда булар каздардан азыраак колдонгон өрдөктөр. Эми буларды эмне максат менен багабыз? Буларга дагы схема түзүп алалы. Адам баласына эмне беришет экен? Эң негизги биринчи эт. Экинчиси жумуртка. Үйдө колдончу көбүнчө тооктун жумурткасын колдонобуз. Күрттүкү колдонсо болот. Өрдөктүкү жана каздыкы колдонулбайт. Себеби көбүнчө өрдөктүн жумурткасында көп майда микробдор бар. Биз аны колдонбойбуз. Жумуртка деп белгиледик. Үчүнчүсү биз көбүнчө жаздыкка колдонобуз. Жүнүн. Андан тышкары жуурканга дагы. Азыркы мезгилде перина деп аталган жууркандар чыгып атат. Төртүнчүсү кык. Кыктын мааниси чоң. Биринчи фосфорго аябай бай. Андан тышкары эгерде өсүмдүктөрдү өстүрүүдө кыкты колдонсок канаттуулардын башка жабыркоочу эжеке бесалар, гусеницалар көп жолобойт экен. Муну да билип алгыла. Ар бир түрдүн тоок, күрттөр, каздар, өрдөктөрдүн породалары бар. Атап кетсек, индюктардын породаларын атап кетели. Бул Түндүк Кавказ породасы. Ак күрт, Москва күртү, алда чоң болот. Ушундай породаларды колдонобуз. Каздын дагы породалары бар.
Арзамас породасы, Ирибоз қаз, Калуга қазы, Урал қазы, Холмогор қазы жана башка породалар. Тооктордун дагы ар кандай породалары бар. Баары бирок тооктор негизги эки багытта, порода боюнча эки багытта өстүрүлөт. Тоок биринчи мурда белгилеп кеткендей эт деп жазалы. Эми экинчиси жумуртка. Эми ошо тооктун жумурткасын көп колдонгондуктан тооктун эти эмнеден турат экен? 12-18% белок белгилеп кетели. 3%тен 16%ге чейин май бар экен. Адам операция болгондо тооктун этин колдонушат, себеби майы башка эттерге караганда салыштырмалуу аз, бат сиңирилет. Суу бар экен составында, минералдык заттар көп экен. Минералдык заттар деп коелу. Анан углевод аз экен. Углевод аз. Ошондуктан дарыгерлер, хирургдар ушул тооктун этин рекомендациялайт. Жумуртканын химиялык составын карап көрсөк, 73,6% суудан турат экен жумуртка. 12,8% белок бар экен. Витаминдерге бай экен. А витамини, Б витамини, Д витамини, Е витамини. Анан минералдык заттар бар экен. Минералдык заттар. Ошондуктан биз жумуртканы көп колдонобуз. Билип коюңла. Бир жумуртка 100 грамм койдун этине тете. Белоктун курамы боюнча. Этте белок бар да, ошонун курамы боюнча. Муну билип алдык. Эмкисе породалар деп атап кеттик. Породалар, ар кайсы породалар деп, тооктун породаларын. Мынакей көрүп турган бул кадимкидей эле Кучин породасы. Башка породалардын негизги түпкү теги Банкив тоогу болуп эсептелет. Банкив тоогу. Салыштырмалуу Банкив тоогу массасы болгону 800 грамм болчу. Азыркы тооктор болсо орточо 4 килограммга жетет. Андан тышкары бул Банкив тоогу болгону 8-10 жумуртка тоочу. Азыркы мезгилде жакшы породалар 200ге чейин бир жылда жумуртка тоойт. 200дөн ашык да болушу мүмкүн, 240ка чейин жетет. Ошондуктан негизи тоокту эки багытта багышат. Мурда белгилеп кеткендей эт үчүн, анан жумуртка үчүн. Бир породалар жалаң этке кетет, экинчи породалар жумуртка алыш үчүн багылат. Этке кайсы мезгилде жөжө, кайсы мезгилде этке жарап калат экен. 4 ай болгондо тооктун жумурткасынан чыккан жөжө 4 ай ичинде этке жарап калат экен. Массасы мурда айтып кеткендей орто 4 килограммга чейин жетет экен. Бул эт породалары. Жумуртка породалары белгилеп кетели 240тан ашык жумуртка бир жылда туушат экен. Химиялык курамын биз изилдеп чыктык эттин, жумуртканын. Демек, бул эт жумуртканы карап чыкты. Эми жаздык жана жууркан деп атабыз. Жаздыкты көбүнчө тооктун, каздын жүндөрүнөн жасалат. Бул жаздык жана жууркан кетет. Кыгы болсо
күйүнчөсү тооктуулуктун колдонобуз. Себеби бул тоок ар бир үйлөрдө багылат. Анан башка индюк, каздар, өрдөктөргө салыштырмалуу булар азыраак колдонулушат. Тоокту белгилеп кетели кенч деп атайбыз. Кенч деген сөз бул байлык. Кенч. Буга да токтолуп кетели. Кенч дегенибиз жумуртканы сатып жиберсек, бул доллар акча болот. Этин сатып ийсек, бул дагы өзүнчө акча болот. Сойгондон кийин калган жүндөрүнөн жаздык жасайбыз. Анан жада калса кылды дагы колдонобуз. Бакма канаттуулар биздин жашообузда чоң ролду ойнойт экен.